Жалпы көрүшүлөргө салам айтабыз, урматтуу көрүүчүбүз. Азыркы учурда Индиядабыз. Индияда Нью-Дели шаарында бул жерде биздин иш сапарыбыз Кайрымдуулов фонду менен биргеликте Азамат Байматов агабыздын демилгеси менен бул жактагы дартына баягы шифа издеп келген, жакшылык издеп келген, жашоо издеп келген мекендештерибиздин баягы жашоо шартын кандай дарыланышат, анын баардыгын агабыздын баягы демилгеси менен бир көрсөтүп берели, элге сабак болсун, көрсөтүп берели, кээ бир нерсени билбестик кылып атышат деген сөзүнөн кийин буюрса бүгүн биз атайын Нью-Делиге келип отурабыз. Андан маекти баштайбыз. Кең Кыргызстандан баштап буюрса мынакей Индияга чейин сапарлаш болуп келип агабыз менен көп нерсени сүйлөштүк. Бул аралыкта көбүнчө сүйлөшкөн темабыздын сөздөрүбүздүн басым бөлүгү бул Кыргызстанда жабыркаган, ооруга чалдыккан мекендештер боюнча болду, байке. Анан иш сапарыбыздын дагы маңызы ошол болуп атпайбы буюрса? Сиз Индияга бир канча жолу, бир канча кишини баягы жөнөтүп жүргөнүңүздү билебиз анан. Бүгүн ошол боюнча маек кылалы ага. Жарай, Кудай буйрса. Анткени сизге аябай көп киши чалат экен. Барсам кандай болот, ким тосуп алат, ким кандай кылып карайт, эмне үчүн аякка барыш керек деп эле баардыгы сурай берет экен да, чала берет экен, жаза берет экен байке. Ушул видеону берели, баардыгы ушуну көрсүн, анан пайдалуу болсун байке, өзүнө маршрут болсун. Сөз башы, эл менен амандашыңыз ага. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Аллах Таала элибизге журтубузга амандык, ден соолук берсин. Эч ким бул өлкөгө эмир ооруп келбесин. Эс алганы келсин. Деги эле кыргыздар кыйынчылыктан алыс болойлу, деги эле адамзат. Анан бирок канча дагы ошондой кырдаалда эми пайдабыз гана тийип турсун, элибизге саамыган амандык, ден соолук. Ооба, буга чейин өзүбүздүн жеке каналыбызда, биздин каналыбызда агабыз боюнча маалымат чыккан, анан азыркы учурда тааныштыруудун деле кажети жок болуш керек. Анткени эгерде жакшы тааныбаган болсоңуз, анда буга чейинки видеосунда көрүп койсоңуз болот. Байкебиз менен маек чыгарганбыз. Мына ошол жакта сиз 9 жылдан бери иш алып барам деп баягы кеп болду эле ага. Биринчи Индияга келген иш сапарыңызды айтып бериңизчи. Биринчи Индияга келгенде ушундай болуп калды. Биз эми алдыда сөз кылбадык, жанагындай турак жай менен алектенет. Анан ошол ден соолук жаатында Азамат биринчи байлык бул ден соолук да. Анан биз үй салмак түгүл, салган үйүбүздү сата албай атабыз. Ден соолугубузду жакшырта албай атабыз. Анан мүмкүн болсо ушул Индиядан барып жакшырат экен деп 2017-жылы ушундай жакшыртуу мүмкүнчүлүгү бар экен. Ошого кандай барсак болот, кантип акча чогултсак болот деп, анан ошого акча чогултуп бердик. Акча чогултуп анан Индия менен кандай барса болот деп бир байланыштар түздүк. Сүйлөшүүлөр жасап көрдүк. Ушундай барса болот экен дедик. Анан ошо менен ошондой негизде анан бул жака келип, ошондон кийин аны көрүп, коомчулукка ал эмек интернет айдыңына чыкты да. Ошо чыккандан аны көрүп, андан башка дагы бир мекендештер жакшыргысы келип, демек мындай бар турбай деп эле анан ошондон улам мына ушул сапардабыз. Ошол күндөн ушул күн. Ошол күндөн ушул күн. Баягы сиз менен жүрүп, анан сизге чалууларды, жанагыларды айтып бергенде сиз баардыгына ушундай мамиле кылгансызды байкадык байке. Эми кыйналып чалып атат да, жаны ооруп чалып атат. Анан жыргап чалгандар да бар экен, баягы сакайып кеткен, ыраазычылыгын айтып, аларды да көрдүк да байке. Негизи оор жумуш экен, эл менен иштеш негизи оор го. Оор жагын айтып берсеңиз да байке. Эл менен иштеш өзү чындыгында муну эми биз азыр 1000 сөз кылганыбыз менен муну түшүнгөн адамдар түшүнөт. Түшүнө албагандар түшүнбөйт экен. Мисалы бир үй бүлөнүн түйшүгүн тартып, бүгүн ошонун маселени чечиш өзү канчалык кыйынчылык болсо, элдин көйгөйүн чечиш андан дагы эселеген кыйынчылыктар менен турат экен. Бирок ошентсе дагы баягы даанышман адамдарды мындай алардын асыл кептеринде камтылат экен. Бүгүн кыйналсаң дагы аркаңда жакшы ийис калсын үчүн, эртеңки акыретиң үчүн сооп болсун үчүн бейиш арзан турбайт. Ошон үчүн биз жасаш керек экен да. Ошол себептен эми кыйынчылык болгондо мындай. Мисалы эми канча дагы эми айтып отурсак кыйынчылыктары көп, бирок ошентсе дагы туруштук бериш керек экен, чыдаш керек экен. Анан мага көбүнчөсү айтып берет, Азамат, сага эмне Кудайдын азабы, анан минтпей эле койбойсуңбу? Азыр көрүп атпайсыңарбы? Мындай мени сыртыман тааныган адамдар такыр башкача ойлойт. Булар бизнеске айландырып алды, жана ушундай деген сыяктуудай ойлорун ойлойт. Анан мен ойлойм, кээ бир жакындан тааныган адамдар
адамдардын ой ниети жакшы деп ойлойм да. Анткени сен да азыр айтып атпайсыңбы, мынтип чалат экен, андай экен. Анан эгерде мисалы ушул эле туура эмес түшүнүктүү болуп аткан болсок, эгерде кимдир бирөөбүз ушул ишке аралашып, бирөөнүн кыйналып атканын көрүп, анан жанында турганда анын ою 100% оңолот, жакшырат деп эле ойлойм да. Анткени кыйынчылыктар ушундай да. Мисалы бирөө азыр мынакей келди, канча мына биздин азыр ушул саатта 60га жакын мекендештерибиз жатат. Чогуу олтурдук, мисалы. Алардын баардыгы мындай мен эртең тойго барат элем, же мен машина алат элем деген сыяктуу алдыга бир чоң койгон максаты жок. Өмүр менен өлүмдүн алдында мен аман калат болду бекем, жакшырып кете алат болду бекем деген ойдо жаткан адамдардын жанында отуруштуктун өзү мындай эме нерсе экен да. Кыйыныраак нерсе экен. Себеби үмүтү билбилдей өчүп бараткан адамдар. Ошон үчүн кыйынчылыгын атап отурсам өтө эле көп. Бирок өкүнүчтүү жерлери бар, сүйүнүчтүү жерлери бар. Айтор машакаттар менен. Аэропорттон баштайлы байке. Анткени биз Азамат байке менен биздин командабыз анан баарыбыз чогуу жолго чыкканда эң биринчи ооруган мекендештердин кабылганы бул аэропорттогу маселе экен. Бүт бардык документти иреттеш керек экен. Кээ бир кишинин азыр атын айтпайбыз чындыгында. Ал киши мен ал кишилер деп айтайын, ал кишилер мүмкүн көрөт. Бул жака бир эле Азамат Байматов эле баягы Индияга жол көрсөтүп жибербейт. Бир канча киши жиберет экен. Бирок документтерди дайыма иреттеш керек экен да. Документтердин кагаздарды бүт баарын иретке келтирбесе, бул өзүбүздүн Кыргызстандын ичинен эле эң биринчи көйгөй пайда болот экен. Аны өз көзүбүз менен көрдүк ага. Бул нерсени кээ бир киши баягы так аткарбаган, бул чала жумуштун айынан болуп аткан эми. Эми Эмир мындай да. Ушуну баягы миң укканча бир көр дейт. Мен силерге сунуштаганым да ушул. Келгиле, бул жака келип мени мактагыла деп мындай бир ооз сөз айткан жокмун да. Менин максатым бул жака келип болуп аткан көйгөйдөй чыгарып, жакшысын жакшы, жаман жаман деп эле чыгарыш керек, эл билиш керек дедим. Анан келип атып эле өзүңөр күбө болуп аттыңар чекесинен. Анткени ал силер күбө болуп аткан ишке мен мындан бир канча жыл алдын артта күбө болгом. Мисалы жана жерден миграционныйдагы эң эле бисмилла дегенде аэропорттон учпай тургандай абалдар жаралды, жаныбызда башкалар менен келаткандар. Эмне үчүн? Себеби документ так эмес. Керектелчү документтерди алар алып келген эмес, даярдаган эмес да. Ошол себептен ал учпай турган болуп жатат. Ал бир көйгөй. Андан тышкары миграционный маселеси англис тилинде толтурулат. Аны жеринде бизде толтурулуп берилет, баарын даярдап. Өзүң күбө болдуң да. Эч кандай миграционныйда өзүң баш болуп, жазып отурбай эле бердиң, өттүң. Кол койгону бардымы? Болду, ушул эле кол эле коюп коюш керек, аны толтуруунун кажети жок. Ошол сыяктуудай бул башталышы. Ал жөнөкөй нерсе. Бияка келгенден кийин эми көзүң менен көрүп турасың да, канча кыргыз келет. Мисалы операциянын баасы, клиниканын берген баасы болот. Анан ортомчунун берген баасы болот. Ортомчунун баасын алышып атат да элдерчи. Мен ошого кээде анан мен айтсам, меники жарашпай калат экен да, анткени айрым адамдар мени конкурент деп эсептейт экен. Бул жерде мындай бүгүн мындай болуп атат да. Эл ушуну жакшы түшүнсө дейм да. Элим, журтум. Көргүлө. Бүгүн туурасын айтсаң тууганга жакпайсың деген сөз бар экен. Туурасын айтып атсаң туура эмес жака оодарылышат. Анан кимдир бирөөлөр акылдуу болуп чыга калып эле, анан элди алдагандын жеңил жолун таап, тиги менен бул менен сүйлөшө калып эле ортодон көрүп аткан мындай эмеси адамдын бир зээнин кейтет да. Анан ошон үчүн өзү бияка дарыга таппай атса, башка кылып атса, жаны кыйналып атса, ошонун үстүнөн пайда табып атканы бул дагы чоң маселелер бар бул жактачы. Бул жерде мисалы Индиянын клиникалары, мисалы жаңы ачылган клиникалар болот. Индияга десе эле боорунан пересадка кылуу бул жакта эл билиш керек. Азыр мен ушуну каалап атам. $22,500 бул эң самый лучший врачтын операциясы. Доктор Вивек Вич. Бул Вивек Вич деп боорду жасай турган врачты, анын ким экендигин, анын канча жылдык тажрыйбасы бар экендигин бүгүн заман өнүккөн да. Салып туруп эле билип койсо болот. Анан мен айткым келет да, Кыргызстандан чыга электе эле кайсыл клиникага барат, барган ким деген врач жасайт, ошолордун тактап алып чыкса, жана операциянын баасы, клиниканын берген баасы канча экендигин билип туруп чыкса, өздөрү үчүн жеңил болот. Бирде эң өкүнүчтүүсү,
жаңы ачылган клиникага эметип эле Азамат Баймасов менен сүйлөшсөңөр канча деди десе $22.500 деди. Ал жөн эле алдап атат. $1,500, $2.000 алып сенден жеп коет. Андан көрө сен мына могу клиникага деп эле баасын арзан айтып базарга айлантып жатат. А мисалы башка клиникалар 21.000 сомго жасашат. $19.000 деле жасай бергендер бар. Бирок айырмасы профессионал адамдын жасаган операция. Бул деген эми өтө чоң операция да. Бир операция боорду мисалы 7-8-11 саатка чейин жасалат. Анан мен ушул жөнөкөй тил менен айткым келет да, элге жетсе экен деп атам да. Сулуулук салонуна кирип чачыбызды кыскарта турган болсок, бир практикант менен мастер отурса, мен 100% гарантия бере алам да. Көрүп аткан көрүүчүнүн эч кимиси каалабайт муну практикантка отурушту. Анткени мастерге отурат. Эмне үчүн мастер тандайт? Себеби чачын чырайлуу кылып, жакшынакай кылып кыскартышын каалайт. Ошон үчүн чачты, жөнөкөй чачты кыскартканда мастерди туура тандаганды билген кыргыз, өмүр менен өлүмдүн алдында турганда күчтүү профессор тандаганды билиш керек. Ошондо гана жакшы болот да. Операцияны эптеп эле акчаны берип эле операция кылдырып алыш керек эмес. Операциядан кийинки жашоону ойлош керек. Анткени мына сен экөөбүздүн кийген кийимибиз эгер брендовый болсо, демек бул кымбат. Бренд дайыма кымбат. А жакшы бул дайыма кымбатка турат. Анан ошон үчүн врачтын дагы жакшы күчтүү врач кымбатыраак. Бирок кымбаты башкалардан $1,500 кымбатыраак. Аны мен жакшы билем. Билсем дагы ушундай жолду көрсөтүп, профессионал адамдардын бир колунан операция болсо экен дейм да. Бул жакта аябай анда адамдын өмүрү менен соолашып калган турбайбы? Жок, бул жакта эле эмес. Мисалы алсак Турция. Эми дүйнөлүк медицина мисалы эми бул моюнга алыш керек. Эми ал эле эмес, биздин Кыргызстанда деле болуп жатпайбы? Мен өзүбүздүн Кыргызстаныбызды жаман дебейм. Эгерде Кудайга чексиз шүгүр бүгүнкү өкмөт башчыбыз, мисалы бүгүн биздин ажообуз жакшы эмени колго алып атат. Мен аябай ыраазымын да. Бирок мага көптөр айтат да, Азамат, бизде деле ачылып калбадыбы? Анан бизде ачылып атса деле эмне эле Индияга ташый бересиңер? Тиги колбасный цехка эме өткүзгөнсүз деп элечи. Бирок муну биз башыбызга түшпөгөн адамдар түшүнбөйт экен. Азыр кимдир бирөөнүн атасы ооруп атса, бизде мындай аябай кеңири эмеде колго алына элек. Бирок Кудайга шүгүр, азыр улам 1-2 операциялар жүрүүдө. Бирок бул качан өз ордун тапкыча тиги адамдарды сандыкка салып коебузбу? Көздөр чачырап турган адамдар. Ошо жагында эске алса деп ойлойм да, анткени мен өзүм эч убакта бирөөлөргө чалып, силер биз менен баргылачы деп айтмак түгүл, өзүң көрүп атасың да. Азамат, айланайын балам, айланайын Азамат, ушинтип койсоң, бизге жардам берип койсоң дешет, мен ошолорго барып жетише албай атам өз негизичи. Анткени мындай ишенимдүү эмени алгысы келишет да. Ушундай маселе. Бүгүнкү учурда агабыз менен мына ошол Индиядагы мисалы жөнөкөй эле алмашууну, боор алмаштырууну сүйлөштүкпү? Демек биз жерине барабыз. Ошол доктор Вивекович дедиңиз. Доктор Вивекович менен таанышабыз буюрса, бул жактагы атайын Индиядагы өкүлдөр анын баарын уюштуруп коюшкан. Астында биз кыргыздар дарыланган келгенде кандай палатада жатат, ким операция кылат, кандай шартта, алдап кетпейби, анын баардыгын астыңкы мүнөттөрдө көрсөтүп беребиз. Бирок алданып калган учур деле болот да байке, туурабы? Алданып калган учурлар болот эмес, болуп жатат бүгүнкү күндө. Азыркы күндө бул эмнеден болот байке? Ошону айтсаңыз да. Бул мындай болот. Мисалы Көйгөй могул жерде. Көйгөй бул баягы эмеден Кыргызстандан чыгып атканда кепилдиктүү келишимдерге келип албагандыгы үчүн. Ортомчу фонд ачпай эле бир кыргыз, бир канча кыргыздар ушундай жең ичинде ишти жасап жатышат. Алар эгер фонд болсо, клиника менен келишим бар да, а биз ар бир келген адам менен келишимге кол коюлат. Мондай болот депчи. А фонддун дагы кандай мындай бир аткара турган функциялары, мындай эмелери бар, мисалы, эрежелери бар, мисалы, тартип эреже кандай, кандай жоопкерчиликтери бар. Вот ошондойлор камтылган. Аны айтсам азыр сөз көп да, ошон үчүн мен кыскача айтайын. Ошол кепилдик, ал эми биз фонд менен клиниканын кепилдиги. Мунун баардыгы эл үчүн жеңилдик. А бияка келгенден алданбаш үчүн бул клиника жетекчилигине биз кайрылуу менен айтканбыз. Бир кыргыз бул жака келгенде алданбасын. Төлөнө турган төлөмдүн баардыгын биздин өкмөт да талап кылып атпайбы? Чек менен, ККМ чекти. Ошонун эле бири биз дагы талап кылабыз. Анткени келгенде ар бир кыргыз клиникадан чек алсын. Ошондо гана биз алдатпайбыз, биздин келген мекендештерди алдатпай кармаганга бизде мүмкүнчүлүк болот. Вот ошонун себебинен бүгүн бизден
алданбай эле буну мен эми айтсам мактанган болуп калам. Бирок биз менен келип кеткен канча бир туугандардын өзүң угуп аткандай мисалы батасын алып, сүйүнүчүнө, кубанычына күбө болуп келем да. Ошондой элге дагы көбүрөөк бизден пайдабыз тийсе экен дейм. Анткени эми биз бул нерсени бүгүн жасасак, жасабасак дагы эмир бүгүн сүйлөп аткан тилибиз бир күнү сүйлөбөй калат. Бүгүн бул кыймылда турган жандуу дене бир күнү жансыз калат. Буну эч кимибиз тана албайбыз. Бирок бүгүн бар кезде баркташууга чакырып, келгиле, конокпуз дүйнөдө. Биз бир күнү болсо бир күнү кетебиз. Аллах Тааланын өкүмү бар. Бул чындыкты эч ким жеңе алган эмес. Хандар дагы, падышалар дагы, бектер дагы, небир деген адамдар келген бул ааламда. Сен да мен да турабыз. Бирок бир күн кетер күн бар. Ошол күнгө чейин жакшылыкты жасап калайлы. Анткени бүгүн бизде мүмкүнчүлүк бар деп анан жасап атабыз. Эми бунун аркасында мен ойлойм эми бир бул дүйнө акыреттин бир бактылуулугу камтылса, элдин берген бата тилеги менен агарып көгөрөбүз. Анан ушул кадамдарда мына биз азыр ушул Индияда элдин уулу эмир келчи сен дагы биздин катарга деп мен өзүм сага сунуштадым. Себеби ушул. Кайрымдуу болго кайрылды байке. Келип кеткенге чейин эмне кылып бересиңер силер? Аякта эмнелер бар мисалы? Келип кеткенге чейин эмир билеттен алып, келип дарыланып, ошо котормочу кандай кызмат кылып берет, ал келбей коюп атабы, келип атабы, карап атабы, караган жокпу, врач кандай көңүл буруп атат, жакшы жоопторду берип, жакшы көзөмөлдөө менен камтып атабы, бул жакта тейлөө жакшы эле болуп атабы, кимде кандай капачылык бар, нааразычылык бар, угуп, ал маселени жеринде чечип, бүгүн жанагындай транспорт маселесин чечип, бекерге киргизип берип, ошого окшогон сыяктуудай немелердин баары камтылып, анан дары дармектерди жазып бергенде кандай дарылар жазып жатат, аны кандай саатта кантип ичиш керек, көзөмөл. Ошентип келгенден кеткенге чейинки аралык каралыш керек фонддун көзөмөлүндө. Жана Кыргызстанга баргандан кийин дагы көзөмөлдү болуп туруш керек. Биз врачтар менен түз байланыштар түзүп, улам жоопторду алып берип, консультациялар жасап турабыз. Себеби ага сөзсүз түрдө көзөмөл керек. Кээ бирлер бар да, өзүң угуп атпайсыңбы, жана биз байланышып сурап атат. Бирөө операциядан кийин кымыз ичип алат. Ичкиси келип кетет. Бирөө барат после операция баняга түшпөш керек. Достор менен барып баняга түшүп алат. Кылбаш керек деген нерсенин баарын кылып коюп алат. Бул нерсени алдын алып. Ошол эле учурда жанагындай мисалы сбор болуп атпайбы? Акча чогултуп атат, жана айтып атпайсыңбы? Элден акча чогултуш керек. Элдерден акча чогулуп атканда Кыргызстанда туруп кыргызды кыргыз алдап атпайлыбы? Бияка келгенде индусты жөн эле коелу. Мисалы, мындай код барат, акчаны азыр айта калсаң мен сага акча сала салам дейт. Турган элден чогулган акчаны шылуундар алдап алып коюп атат. Ошону алдатпаштын жолун фонд алдын алып, бүт үйрөтүп, бекемдикте тургандын жолун үйрөтүп, кыскасы келгенден кеткенге чейинки аралыкты камтып берүүнүн аракетиндебиз. Бирок Кудайга шүгүр. Бул жака келгенде тил маселеси деген дагы бир көйгөй бар экен. Бул тил маселеси өзүңүздөр билгендей баягы хинди тилинде билбейбиз мисалы. Англис тилинде кээ бирөө билет, кээ бирөө билбейт. Атайын котормочу, ортомчу жалдайын десең, ал өзүбүздүн акчабыз чектелүү болгондо ага дагы бир сумма берүү, бул дагы бир маселени жаратат. Анан аэропорттон түшөрү менен тосуп алган индиялык туугандарды көрүп, демек орусча сүйлөп тосуп алышты, бирок баягы кыргызча анча сөздөрдү билишет экен, айтып турушат экен. Демек анын баардыгы жол көрсөтүп турушат аларга. Азыр бул жакта мындай да, ошо келген адамдардын өтүнүчтөрү, сунуштары болот. Мен дайыма сурайм. Сиздерде кандай сунуштар бар? Кандай көйгөй бар? Айтыңыздар. Себеби аны мен кемчилик катары көрүп, же айып көрүп алысмын. Себеби биз кыйналбай, жеңил жолдору. Бүгүнкү сен көрүп аткан күн бул жеңил деп калгандагы кези. Буга чейин бул мындан да оор болгон эле. Азыр уже транспорт маселеси бекер болуп, жана башкалар ушинтип жеңилдик, анан баалар да мындай стабилдүү немени камтып, элге жеңил болуп калды да. Анан бул азыр элдин дагы көптөн көп өтүнүчү болду. Мына мисалы котормочуларды кыргыз балдар болсо, орус тилин билген, англис тилин билген дешип атат. Анткени бизге жеңил болот эле, оюбузду толук жеткизе алат элек. Бул чоң көйгөй бул. Анткени түшүнбөй калып атат айрымдары, чулдурайышат. Ошонун баарын эми буну мен азыр жетекчиликке кирип, сүйлөшүү жасап, ошол балдардын айлык маянасын бияктагы эле мисалы 10 котормочу индус бала иштесе, ошонун 5-ин кыргыз кылайлы. 5-ин индус кылайлы.
Эгер мүмкүн болсо баары эле кыргыз болсо да жакшы болот эле. Бирок биздин чама чаркыбызга жараша. Анткени жеткиликтүү болсун үчүн, эл үчүн. Анан алар келип туруп түшүндүрүп берсе жакшыраак болот да. Менин оюмча, анан элдин да өтүнүчү боюнча. Буну дагы Кудай буйрса, жетекчилик менен кирип сүйлөшүп, алардын ала турган айлык маянасы канча болот, жана анын жатаканасы кандай эмеде, клиниканын эсебинде төлөнө турган болсо, бул элге жеңилдик болот. Ошолор да ишке кирип калса, мен ойлойм, бүгүнкү болуп аткан келген адамдарга караганда мекендештерге анда кийин эч ким келбей эле койсун, бирок жашоо экен да. Вдруг муктаждык болуп калса, жеңилдик болот. Мен бул жерден бир нерсени айткым келип кетет да, мекендештер. Биздин ата бабабыз, кыргыз аталарыбыз Араб Эмираттарына барып, ошо жактан мына мен 2019-жылы Раматылык Чубак устаз менен барганда, ошол тарыхты айтканда, мындай жүрөк кубанат. Эмне үчүн дегенде, алар биздин аталарыбыз ошол Мекке шаарына барып, кайсыл бир зданияда эйлик кылып, ошентип анан аны ошол кийинки урпакка сатып бербей аны. Өзүнүн жеке курсагы үчүн эмес, ал эл үчүн келген кийин да биздин урпактарыбыз келсе деп келишим аманат кылып тапшырып, ушундай кадамдарды жасаган экен. Ошонун жардамы, ошолордун жакшылыгы бүгүнкү барган кыргыздарга да пайдасын берип жатканы мен айтпасам да көп кыргыз билет. Анан мен айтайын дегеним дел ушул да, бүгүнкү бул кылып аткан ишибиз эртең өзүбүздүн үчүн экен, өзүбүздүн акыретибиз үчүн болгондуктан бул иште чарчабаш керек экен. Ошол мисалы операция ийгиликсиз болуп калган учурлар деле бар да туурабы? Бар болуп атат да, эми буйруктан экен да. Буйрук эч кимибиз каршы чыга албайбыз. Эми өтүп кеткен учурлар болот. Өтө өкүнүчтүү. Мисалы, эң жакшы үмүт менен келип, безилдеп чуркап, анан уже акыркы мүнөттөрдө жетише албай, ошонун жанында туруп калыппы. Ушундай учурлар болот эми аралашып жатып. Өтүп кеткенде дагы мен ушул жерден айткым келет. Баягы бул өтүп кеткен учурда дагы эгерде мекендештерден бири, мисалы, бул жерден груз тийишти деген маселе бар. Аны кандай алып кетиш керек? Кандай жол менен алып кетиш керек? Бүгүн интернет айдыңында да улам башка бир эмеден чыгып атат да, мисалы, груз тийиштиги акча чогултайлы деп. Акча чогултулбайт. Муну да эл билбей калып атат да. Груз тийиштиги биздин бүгүн өкмөт башчыбызга аябай рахмат айтам менчи, биздин президентибизге. Себеби буну груз тийиштиги акча чогултулбайт десе, деле болбой буну түшүнбөй эле элден биякта калып калды, залогдо калып калды. Биз деген груз тийиштен алып кете албай атабыз деген кайрылуулар бар. Буну эгерде мен үн ката турган болсом, мени таптакыр башкача көрүшөт. Буга акча чогултулбайт, урматтуу мекендештер. Ошондой учур болбосун. Эгер болуп калган учурларда акча чогултуу деген бул болбойт. Акысыз бул. Акысыз бул, өкмөт өзү каржылайт кете турган каражаттарын. Ошого окшогон нерселер бар. Мындай нерселерин баягы бул ишке көп аралашпаган, сырттан караган адамдарга мындай эле түшүнүп калып алышат да. Бирок мунун ичи мына ушундай жагдайлар бар да. Биз мынакей ошентип Индияда жүргөнүбүзгө экинчи күн болуп атат. Бүгүн көрүп атабыз, билип атабыз, аэропорттон түшкөндөн баштап жана жогоруда сөз кылгандай эле биздин баягы бул жакта Кайрымдуу фонду менен иштешкен жана индиялык туугандар өздөрү кызмат көрсөтүшөт. Ошолордун бирөөсү, ошолордун башчысы, ошолордун чоңунда турган бул Актар. Ассаламу алейкум, Актар. Алейкум ассалам, Амир ака. Менин атым Эмир. Актар. Да, Мухаммад Ахтар. Мухаммад Актар. Yes. Актар это фамилия или имя? Ахтар это имя, Мухаммад это просто наш пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, для красивый. Бүгүн биз силерге Актарды тааныштырып коелу деп атабыз. Анткени бияка келген, Индияга келип дарыланууга келгендердин көпчүлүгү кыргыздар. Мына ушул Актарды таанышат экен, бул жигиттин кызматын көргөндөр бар экен. Ал эмне кызмат кылат, кандай жумуштар аткарат, биз анда өзү айтып берсин. Меня зовут Мухаммад Ахтар. Я здесь из Кайрымдуу фонду, как команда здесь работаю. Из Кыргызстана многих приезжают сюда через Кайрымдуу. Мы здесь контролируемся. Я здесь, альхамдулилlah, главный есть от Кайрымдуу. И здесь какие пациенты приходят, когда анализ надо, и анализ когда отправляют до приезда, мы здесь консультация делаем. И потом они, если кому срочно проблема есть, мы туда позвоним, именно присадка печень, присадка почку. Когда приезжается, мы здесь и все организуемся.
врач, клиника и аэропорту. И все мы, альхамдулилля, организуемся здесь. И пациентами как легче можно лечиться и легче вот environment надо давать. Мы постараемся такое делать здесь. So, у нас большой Сколько человек в команде? группа есть. Сколько человек? So, где 12 человек есть. Ребята, они всех русский знают, узбек язык знают, киргизский чуть-чуть знают они тоже. Я тоже чуть-чуть знаю, ну, альхамдулилля, постараюсь помогать людям. Разве Аллах, все хорошо есть. Честно я говорю, эта работа очень тяжелая есть, потому что пациенты болеют, очень тяжелое состояние тоже приезжается. Иногда плохо тоже получается, люди умирают, тогда душа мне тоже очень болеет. Ну, правда есть, это главное, Аллах есть. Один день и всех будет умирать, правильно? Ну, люди, когда болеют, постараются жить, брат. So, мы тоже постараемся кому-то от нас, маленький, если помочь было, мы постараемся помочь. So, вот это есть, международный зал есть это. Пациент приходит, отдыхает, чай, кофе, аппарат есть, если хочет, может пить. И там два из клиники, человек сидит, какие-то платить надо или что-то, вот и все решается сразу. Для инстанции, и легче было, без очереди. So, отдельно поставили. И здесь 2-3 ребята есть, помощник, и всегда коляска остается. So, постоянно люди хотят помогать. И здесь и все вот есть, контроль как есть, из клиника. Ребята сидят, и какие-то эстиметы, сколько вот никто не обманывали. Они все здесь контролируются. Ну, 2-3 приводчики здесь тоже из клиника тоже есть. Они помогают всегда. Если кому нужно помочь на русском, они всегда остаются. Мы давно работаем. И Карам Дубол давно работает из Фортис клиники. So, других есть. Для других 23 есть. Но мы из фонда есть на это. Это помогает людям. Это не бедный человек тоже обращается. Кому деньги не хватает. So, вот тут момент Карам Дубол помогает. So, это все сообщения Азамат Байке с менеджментом тоже поговорил, а сказал, что наш вот такой люди приходят. Они специальный дисконт, такой $500 они дали. Ну, еще мы туда вот есть, разговор есть. So, альхамдулилля, они нам разрешаются. Из-за Карам Дубол. Карам Дубол это бедный человеку помогается. Из-за этого мы здесь клиника тоже помогает, и от нас тоже помочь будет. И да, вы, если свой преподаватель придете, 23 есть, приводчик у вас не будет, приводчик надо будет взяться. А много места есть, мы знаем, где контроль можно, где личные деньги не ушло. Вот такой мы весь контролируемся. Короткий ходит. Мы, если прямо ходите, вы не знаете, куда туда вот надо ходить. Личные деньги тоже вы потеряете много. Ну, мы 8 лет работаем, мы знаем, какие анализы нужны, какие нужные анализы есть, какие не надо. Вот мы уже на подсо есть, брат, сразу. Понимаете, это опыт, можно сказать. Майка, ассалаумалейкум. Денсаулығыңыз жақсы шығар? Аман есенсіз. Менің атым Эмир. Биздики Рашид. Рашид ака, сіз қаяқтан келдіңіз? Биз Кыргызстандан, Ош областы Алай району. Алай районы. Өзүңдүн балаңыздын баягы көрдүк кадрсында сүйлөштүк беке. Диагнозун айтып берсеңиз да, бул эмне болгон? Бул сколиоз болгон, врожденный. Ошол көрүлгөндө эле байкалган бираз. Ошондон бери 4 жашында Бишкекке көрсөткөнбүз. 12 жашында келесиңер деген. Ошо 12 жашка чейин биз бираз маалымат угуп калып, бул жактан интернеттерден көрүп, анан Азамат байке менен байланыштык.
Башкалар да байланыштык. Ар ким менен байланышып биз Азамат Бейден тандадык. Шарттарын бай түшүндүрсө да бизге кандай шартта болот, кандай болот. Анан бул жак немеси бизге жакты, ошончо биз бул жака келдик. Буга келдик. Операция болдуңар. Операция болду. Операцияга чейинки менен кийинкини айтып бериңизчи ака. Операцияга чейин şu жакшы басып жүрчү, бирок кыйшак болчу да мындай. Болуп жүрчү. Анан операция болду. Азыр кыйла түзөлүп калды. 85-90% түзөйбүз деген келгенде врачтар. Ошо азыр бираз билинет, бирок жакшы да. Эми азыр эми барган сайын 3 айга чейин созулат деди врач. Биринчи неманда баспай калды эле, бир сол пут иштебей калды. Анан азыр массаж кылып, баягы физиотерапия кылдырып атты. Ошо менен жакшы болуп кетти. Азырда 1-2 физиотерапияларды көрсөтүп атат врач. Ушуларды жасагыла, постоянно деп. 3 маал жасап атат азыр. Күндөн күнгө бирден темир жылыш бар да. Жакшы Кудайга шүгүр. Операцияга чейин бирок чуркап эле жакшы эле басчу. Бирок просто эмеси кыйшык болчу. Акыл эси жан темеси жакшы, мектепте жакшы окуйт. Сизге коркунучтуу болгон турбайбы демек, баспай операциядан кийин баспаганда биз өкүнүп кеттим мен. Басып жүргөн балам мен колеска менен алып кетип ушунча жашап калбайбы экен деп корктум негизинен. Анан врачтан кайра сурадым, булардан сурап аттым. Мындай туура эле айтасыңарбы, чындап эле которуп атат, мен түшүнбөйм да эми. Туура эле которуп бере атасыңарбы мага? Бул болобу? Же ушинтип кетирип анан ошомен калып кетемби деген ой келип атты мага. Анан жок, 100% жакшы деп атышат деди. Анан кичине көңүлүм толуп нем болду. Ошо физиотерапия кылгандан кийин секинден кыймыл нем болгондо ичим жылыды. Ошондо азыр туруп басып калды Кудайга шүгүр. Секин өзүм бармап басып атат. Эми 3 айга чейин созулат деди. 1 айдан эми өттү. Кудай калса 3 айга чейин жакшы болуп калат деген үмүттө. Буюрса, сакайып кеткиле. Сумма канча болду деп айта? Сумма $14,000 болгон. Ошол $14,000 келип, полный анализдер ичинде кылып, неме кылып, колдон келишинче анча жерин скидка кылып беришти. Анан бираз кайра дагы ачыш керек болуп калды кийинки немеде. Гостиницага барып жатканда бираз терилеп калганда, ошо тер неме кирип калды, вирус кирип калды деп. Ошого инфекция. Ошого ачып кайра да баштан неме дагы тазалап чыгып аппарат коюп, ошого $1000 кайра төлөндү. Ошол андан башка расход. Ошо айткандай эле болду. Ошол башындагы айтылган баягы келгенден кеткенге чейинки ушунча сумма кетет деген ошол туура эле экенби? Жандан көбүрөөк кетип калат экенби? Жок, негизи ошо баягы немеге камтылгандар ошол эле ойдон экен, пакетте камтылган. Анан сырткары дагы кетет экен, эми ону айтылган да. Мисалы тамак ашың, жатаканаң, мисалы таксилер ошонун ичинде болот экен, таксилер ошонун ичинде болуп атат. Гостиницаны өзүбүз төлөп атабыз. Тамак ашты өзүбүз кылып атабыз. Да башка жак сунушташты беле, мисалы Турция жана башка өлкөлөрдө. Сунуштаган негизи биринчи биз Турция менен сүйлөшкөнбүз. Анан ал жак немелери башында кылган договорунан бираз бузулуп кеткен, бираздан кийин эле биз акча жыйнап аткан болду эле. Биз уğraştырганбыз. Бузулуп кетип эле анан кийин кайрактан мена кылып алдыртып, кыйын бергилесек бербей, анан кичине соттошобуз анан деп кичине сөз кылсак анан кайрап где-то бир 10%-ин беришти. Көп суммага алдыңарбы? Эми бир 500 миңдей чогулган, ошондон 270 миң беришти бизге. Анан калган бир эле Facebook'ка адам эмнеге да өздөрүнүн услугасын алып калып ушун калган беришти. Анан ошол менен эми бирок онда жакшылыгы болду. Элге бираз тарап калган экен, тууган урук, достор буну билбегендер көп экен. Акча жыйнап беришти. Кыргыз элине чоң рахмат айтам ошо. इस तरह के केसेस मैंने बहुत किया है। इससे पहले मैं जहाँ यूके में था, वहाँ पे भी जिस सेंटर में था, वहाँ यही केसेस होते थे। और जो ये अली का जो एक केस था, ये काफ़ी सीवियर स्कोलियोसिस था, ये 100 डिग्रीज का था। मुझे एक्सपीरियंस है ये कॉम्प्लिकेशंस हैंडल करने का, तो हमने सक्सेसफुली वो मैनेज कर लिए. Он говорит, брат, कि вот он работал в ЮКе тоже, United Kingdom, то там же есть, он работал. Вот такой болезнь он многих осмотрел. Ну, именно вот это Али, у него что-то вес тоже меньше было и чуть трудно есть. Потому что из рождения у него лево есть, чуть слабость есть. И потом вот и 90 вот есть, дегри называется, вот очень труднейших вот спина была.
Сейчас он это чуть-чуть тяжелый был, ну, альхамдулилlah, хороший, успех не получил. И многих операций делает такой. तो क्योंकि ये स्कोलियोसिस बहुत सीवियर था, तो इन केसेस में कई बार जब हम करेक्ट करते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड काफ़ी सेंसिटिव होती है, स्ट्रेच आ जाता है। इसीलिए जब फर्स्ट टाइम जब इसकी सर्जरी कर रहे थे तो हमने बीच में, विच इज़ अ वेरी गुड, नॉर्मली अगर 1 महीने में इतनी रिकवरी हो तो विद इन 3-4 months वी एक्सपेक्ट जो है वो नॉर्मली वॉक करने Он लगे। говорит, कि это он когда пришел до операции, у него позвоночник вот 90 такой была. Очень важная операция была. Когда операция первый делал, тут момент, когда прямо делает это позвоночник, тут слабость был у него. Они первая операция остановил сразу. Вот нога слабость был. И потом они опоздал 2-3 дня и сказал, после 2-3 дня опять вторую операцию делал. Из-за этого у него плохо не был еще. Ну, это когда такое болезнами, такое трудности вот позвоночником приходит, таки обычно симптомы показываются. Ну, сейчас вот после операции 70% нормально стал. Раньше вообще ни чувствования не был, вообще не двигал. Сейчас он на свой ногами остается, держит и ходит сейчас. Он говорит, что после операции где-то 2 месяца, 2 или 2,5 месяца он сам себя хорошо будет ходить и все нормально будет. Пересадка печени, один пакет есть, они пакет это как экономика есть. Одна человеку они так готовили. Ну, если это хочет выбираться, можно взять, ну, $1000-1500 больше будет. Ну, вот есть максимально вот бывает как вот пакет мы даем, да, это 23-22, мы пакет даем. Пакетом они экономики смотрели и потом дали. Если кому нужен, это можно взять, ну, приблизительно $1500 больше будет. Ассалаумалейкум. Денсаулығыңыз жақсы ба? Жақсы. Аман есенсіз бе? Жақсы, шүкір Аллаға шүкір. Сіз угушум боюнча жакында эле чыгып турсуз ага. Алмаштырып, боордо. Пересадка операциясынан алмаштырып чыкты жакында. Бул канча убакыттан бери ооруп жүрдүңүз эле негизи? Ошол боюнча бир аз кыскача. Менин Бишкектеги диагнозум боюнча мен толук маалымат билбейм, бирок мен өзүм ушундай пересадка болушун билгениме 1 жыл 4 ай болду Бишкектен. 1 жыл 4 ай Бишкектен кармаштым бул ооруу менен. Анан кийин акырында вариант калбай калган үчүн пересадка печень экенин бүт жерге барганда айткандан кийин уже ден соолугум начарлап баштады. Ооругуша баштады. Ооруп кыйнала баштадым. Анан ошондуктан тиги Лагмененкада Гүлмирезиге барып, бирөөлөр аркылуу барып, ошондон сураганда баягы айтты, баары пересадка кылыш керек, бул болбойт, одан көргү жөн акчаң болсо барып кылдырып ал деди. Анан ошол акча тыйыныбыз чогултуп айткандан кийин 1 айга жетпей эле бери жөнөдүк. Бери Фондуна жөнөдүңүздөр же өзүнчө келдиңиздер? Жок, биз биринчи Өзүңүздөр, Гүлмиреже Актар дегенди номурун берген деди. Индиядан ушу менен сүйлөшүп, биз прямой бияк менен сүйлөштүк. Анан булардын офиси Кыргызстанда экен да. Анан Кайрымдуу бол фондуна бардык. Анан барып ошол жерден ушуларга жолугуп, Азамат Байматов менен сүйлөшүп, анан ушулар аркылуу алданбастан эми акча көп болгондон кийин алдап кетет деген элдерден деле маалымат алдык. Бирок ондой бизде болбоду. Аллага шүгүр, анан ушу Азамат байкенин коллективдери менен сүйлөшүп, ушулардын жамааты менен анан учуп жөнөдүк. 26 январь күнү келдик. Бишкектен учуп бери келдик.
26 yanvar bolsa 13 fevral operasiyага girdik. Азыр болгон турганда, э? Girip o yerden jatıp mına çıktık. Kuday buyursa жақсы баары. Ким берди сизге? Men donorum özüm bir tuğan inim. Men 90-жылкы özüm bir tuğan inim tura gelgendikten oşonu alıp geldik. Anan gelinçegim gelip bizi karadı. 3 adam geldik. Hem жақсы Allah'a şükür. Hem Allah şifasını berip kıyınçılık gündün bari artta kaldı. Hem Vurastın jolun kütüp jatabız. Şu stanglarız var. Biraz şu hazır çıkkan oşka 4 gün boldu. Bansadan çıkkan oşka 4 günden beri жақсы. Tamak yep hazır жақсы эле жүрөбүz. Мындай жашыруун болбосо канча сумма кетти? Hem жашыруун summa болгондо bu yerде Bansaga 22 000 төлөдүk, 22 500. Berdi. Kırgızistan'dan şu yerге gelgenге чейин, şu Bansagadan girip çıkkanга чейин экизин берди. Анан кийин калган эми өзүбүздүн пожелание, мисалы квартирага береткенбиз өзүбүзчө. Анан кийин тамак аш эми кандай жейсиң, кандай базардан турасың, эми общий сумма Бишкектен ояк буягы биз $27 000 деп айткан, тиги актар өзү. Ошо $27 000 менен келгенбиз. Эми жетпей калса дагы заранее Бишкекте бар, эми көрөбүз кандай болот, кандай жок. Бирок жакшы жетип барыпты. Сиздикиндей баягы диагноз менен ооругандар, кыйналып жүргөндөр, мекендештерибиз бар дагы. Аларга эмне деп айтат элеңиз? Мен өзүмүн ар бир адам маң сезим ар кандай болот экен да. Мен өзүм маң сезим, өзүм башыман өтүшкөн, өзүм тажрыйбам боюнча серес печен дегенде полигон пересетка экен да. Мен айтат элем кыргыз элине буну полигон пересетка болгондон кийин буга келишке аракет кылгыла дейт элем да. Бул өмүр кыска да. Алла Таала буну аманат кылып бергенден аманатка кыянат кылбай эми кээ бирлери бар экен, акча тыйын бар, айыгып кетем деп ар бирөөлөргө алданып жүргөндөр деле толтур экен. Ошолорго айтат элем, акча тыйын кылып, доноруңар болсо келип операция кылып жашашка үмүт кылгыла дейт. Урматтуу көрүүчүбүз, азыркы учурда бул жерде көрүп атасыздар, мекендештерибиздин саны бир канча, баардыгы ынтымактуу болуп, бири-бирине келип кеткендер, жаңы келгендер, баягы операцияга кирип аткандар, кирип чыккандар, өздөрүнүн башынан өткөнү менен бири-бири менен ой бөлүшүп отурган учуру. Мына ушул учурда дагы биз кече күнү Бишкектен баштап ушул жерге көчүп келген биздин бүгүнкү мынакей каарманыбыз дагы бар, биздин таптакай айымдарыбыз. Сиздер 1 жыл мурун келгенсиздер, бияка? 1 жыл мурун. Эмне боюнча келгенсиздер? Биз дагы боор оорусу боюнча келгенбиз. Кыргызстандан текшерилип келгенде бизде мен өзүм пациент болдум, бул сиңдим донор болуп берди. Бизде Кыргызстандан текшерилип келгенде меники боорумда эхинокок деп чыгарды, курт бар депчи. Бизде Кыргызстанда негизи ушундай гепатит оорусу, эхинокок оорусу аябай көп болуп экен да. Анан ушул Кыргызстанда пересадкага болбогондуктан биз ушу Индияга келгенге туура келди. Биз да ушул Индияга аябай кыйынчылыктар менен, көп изденүү менен келдик ушул жергечи. Кыйынчылык эмне эле? Кыйынчылыгын айтып бериңизчи. Кыйынчылык биз биринчиден эң көп акча чогултууга туура келди. Себеби биз күткөн жокпуз да бул сумманы. Мен оюмда жок жерден орун угуп, оруну билбеген жерден, күтпөгөн жерден келет экен негизи. Анан ушул орууну укканда баары бир коркот экенсиң. Кыргызстандан сүйлөшкөн врачың менен сүйлөшүп келгенде врач ушул жерден айтты, ачык эле ушул жакка барып пересадка болгон, өзү $40 000 турат деп айтты. Анан бизге бул сумма эми Кыргызстанда бул сумма эми өтө эле чоң сумма. Себеби бул сумма менен Кыргызстанда элдер үй алат. Бүтүн күнүмдүк жашоосу бизде аз эле кымбатыраак да, бизде күнүмдүк жашоочу. Анан ошол себептен биз бул сумманы чогултуш мен үчүн аябай чоң сумма болду. Көп ойлондук, эч кимге айтпай көпкө жүрдүм. Анан үйдөгүлөрүмө, бир туугандарыма айтып, ушундай болуп айтышта кыйын экен бул оорунучу. Себеби ата-энең, бир туугандарың ушул орун укканда алар дагы жаман болот экен, алар дагы сен үчүн аябай кайгырат экен, сен үчүн ал ата-энеге бала эң кымбат экен да бул жашоодочу. Ошо баласы үчүн көп нерсеге кайыл болушат экен, көп нерседен баш тартышат экен. Ушул мен орунду укканда үйдө аябай эле ата-энем, бир туугандарым баарын аябай кайгы болду да бул нерсечи. Мен жеке эле мага эмесчи. Канча $40 000 чогулду анан? $40 000 эми биз өзүм
эме кылган жокмун, өзүм эле чогултуп алган жокмун. Биякта сөз болуп атпайбы, мисалычы азыр жаңы эле байкебиз менен сүйлөштүк, ушул эле диагноз экен, анан алмаштыруу боорду $22,000 кетти дейт мисалы. Бизге ошо биздин врач башка клиникаларга дагы, клиникада врачка жараша дагы болот экен сумма. Анан Кайрымдуу бол фондуна кайрылдык. Кайрылганда эле ошо бизге Кайрымдуу бол фонду эч кандай $40,000 эмес, операция болгону $23,000 болот деди да. Ошондо биз баягы эки сумманы укканда биз коркот экенсиң баары бирчи. Айырмачылыгы асман менен жердей болуп атпайбы, себеби ойлонот экенсиң. Ошондо бизди ким алдап атат деп ойлойт экенсиң да. Баягы бул жерге келерде көп нерсе угасың да, алданып калгандарды угат экенсиң, жакшы болуп калгандарды угат экенсиң, бирок ошол жигиттин состояниясын ошол операцияга чейинки, анан операциядан кийинки акыбалын көрүп туруп, биз ошол жигиттин айткан, бизге берген совети боюнча биз ишенип анан ушул Кайрымдуу бол фонду аркылуу келдик да. Жеңил эле кабыл алдым да менчи өзүмчү. Мындай ушундай деле мындай кыйынчылык экенин мен билбептирмин да. Анын жанында туруп эле эчтекеден коркпа, мен сен доноруң болом деп эле өзүм эле могу жеримден эле өзүм оозуман чыгып кетти. Донор эмне экенин да билбейм ошол кездечи. Ал диагноз эмне экенин билбесеңиз керек Билбейм ошол. Анан билбей эле мен сен доноруң болом деп анан экөөбүздүн каныбыздын группабыз бир да. Анан ошол менен мен сен доноруң болом деп эле үйгө барып эч кимге айтпа деди да. Анан айтпай, кимге айтпайм? Анан жанымда жолдошума канча айтпайм? Мен берген атсам, менин жолдошум канча укпасын? Анан жатып алып, ушундай эжем ооруп каптыр, мен донор болом дедим десем эле, ал деле бир тууганды биринчи очередь коебуз да, негизи эле өзүбүзчү. Анан мейли болсоң бол деп эле жолдошум деле ушундай кабыл алды да. Алмаштыргандан кийин ооручулук болбойт бекен. Ошол боюнча айтып берсеңиз да, мындай корккондор көп да мисалы. Мен билбейм, мен келгенде, бияка Индияга келгенде, мен өзүм кандай адам болсом, буларды деле мен ошондой адамдай көрдүм да. Мен өзүм кандай болсом, бүт адамды ошондой сезем да. Келсек эле баары эле жаркылдап, жайнап, бүт эле тосуп алышты. Сонун бул жер билбейм. Турцияга деген башкаларды угуп атабыз. Турцияга барганда жыйынтык жок болуп атат да. Көп адамдан угам да, жыйынтык жок деп. Бул жака келгенде результат бар. Эжем тияктан грипп болуп ооруп, капельница алып, жатып, үйдө жатып, канча күндө араң жакшы болгон да. Бияка келгенде дагы грипп болуп, ошондой болуп калды да. Анан бияктан 3 эле таблеткадан туруп кетти да эжемчи. Ошондон мен неметтим да. Эч качан мындай эч эмеден корккон жокмун. Ачыгын элдер бул жолун айтып атат дейт го, мен жок. Азыркы абалыңыз айтып. Азыркы абалым аябай сонун да. Баягы до и после деген болот экен да. Действительно болот экен да. До кандай болсом, после андан да вообще сонун болуп калдым да. Кайсыл клиника? Fortis Escort. Быйыл негизи кайра биз обследованияга келдик да, уже бир жыл өттү бизге. Именно ошо Кыргызстандан баягы бизде трансплантация болбогондуктан биз бул жакка келдик да. Бизди өзүбүздү трансплантация кылган врач кандай кылганын, эмне кылганын өзү билет да, эмне болгонун. Анан ошол врачка кайра келдик да. Менин состоянием азыр кандай, операцияда кетеримде кандай эле, бир жыл өтүп келдим, менин состоянием кандай болуп калыптыр деп өзүм үчүн келдим да. Мухаммед Ахтар досубуз буюрса азыр ушул клиниканы кичине көрсөтүп тааныштырып берейин деп атат. Орусча билет экен эң башкысы. Орусча түшүндүрүп берет. Вот есть здесь Fortis Escort клиника, Fortis Hospital. Это Индия очень большой филиал есть. So здесь первый вот онкологический центр есть здесь. Врач онкологический, кемотерапия здесь можно делать. Специально. Еще вам покажу, еще дальше все специалисты есть здесь. Каждому разные специалисты есть. Кому кемотерапия нужна, вот палата есть. Вот такой отдельно кабинет делал полностью.
Кому же есть кемотерапия, это самые плохие болезни есть, вы это знаете. Когда кемотерапия получается один пациент, и здесь долго нужно бывает. Когда придет, мы общие палаты не делаем. Отдельно мы делали, कि у него чуть-чуть вот есть, कि не видно было, так как дома есть, отдельный кабинет, и там и здесь постоянно, когда химия хотели приехать, получили, и потом уехали. Вот такой. Вот она онкологический врач здесь. Да. 2 кемотерапия сейчас получается. Вот из Узбекистана это тоже вот есть наша, вот и здесь тоже есть. Из Туркменистан, Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан, еще Middle East есть, Ирак тоже приходит здесь. И Сирия, африканский тоже входит. Много. Я специально киргизы страны смотрю. Из Казахстана тоже есть, но много киргизы. Я что душа есть, с киргизском хорошо поднять. Говорят, что Кыргызстан, Узбекистан и Казахстан. Пациенты приходят сюда, и, алхамдулилля, хороший результат тоже есть. И нормально лечится здесь. Специально здесь есть для сердца, для печени присадка, для почка присадка. Очень опытные здесь есть. Очень хороший результат. И врач тоже очень сильный врач здесь. Специально вот для сердца, пароксиз сердца ребенка или здоровье, возраст есть, у них тоже операция сердца, очень сильная команда, сильная реанимация есть специально. И здесь сердце тоже меняется. Сердце присадка делает. Один жизнь кому-то идет, и другому они сохранятся отсюда взять. 2-3 такой тоже был. आपको आती है? Киргизстан. उसमें हाउ आर यू कैसे कहते हैं? Как дела? как дела? Она вот есть кардиология врач, она очень опытная здесь. Здесь она девочки и вот посмотрит здесь. Она давно работает. Я же говорю, здесь сильно сердце очень хорошо показывается и лечится. क्या बताया मैम को? मैम बताया, मैम के बारे में बताया कि मैम यहाँ पर वो कार्डियोलॉजिस्ट के कार्डियो डिपार्टमेंट से हैं. की रिदम की हाँ. देखते हैं जिनकी हार्ट बीट ऊपर नीचे होती है очень много смотрю. बहुत आते हैं из иностранцев, из Кыргызстана, सालों से आ रहे हैं да, много, вот каждый год много जितने приходит. इम्प्लांट लगते हैं जैसे मशीन स्पेस मेकर मशीन या टीडी मैम लगाते हैं जिनकी हार्ट बीट ऊपर नीचे बढ़ जाती है Сердце бьется, забивается, она это специалист. Бьется специалист. Вот это, как его зовут? Эмир, да? Ага. Эмир Байке. На камеру Да. сразу. Ага. Эмир Байке, вот это палата есть. Здесь все пациенты лежат, кому операция идет и кому присадка. И после реанимации сюда привезут. Сердце, кому есть операция был, они в палате пускаются. Сейчас мы вам покажем. Хорошо? Это уधर से ओपन भी कर दिया उसको. हाँ हाँ. Это стандартная палата есть. Обычно, когда после реанимации сюда привозят. Здесь Пациент, там ухажер, да? ухажер. И там еще там сидит есть. И здесь вот палата, вот такой все. Сейф тоже есть. Они да. Здесь есть. Еще туалет там есть. Это палата для супер есть. Люкс где-то кто-то вот есть богатый бизнес, кому деньги много говорите прямо. Президенты или премьер-министр есть здесь, они приходят сюда. Вот такой люкс палата есть, живет. Один вот есть, здесь есть, пациент приходит сюда тоже. Ну, там После операции, да? Да, после операции. Там зал есть, еще вот это, они смотрят и здесь. Все как есть, алхамдулилlah, хорошо. Это дорого бывает. То некоторых есть, кто приходит, они деньги тоже собираются, вот такое есть, они не переходят. Честно я говорю, потому что это цена дорого бывает.
Именно обычно палата есть, там средняя цена, там обычно там они выбираются. Нам даем вариант есть. Это если хочет выбираться, можно. Ну, деньги, вы знаете же это. Я правильно? понял. So, обычно они не берет, ну, если хочет кто-то, деньги кому есть, может взять. Здесь сердце, вот номер один есть. Номер один в Индию, это клиника. Номер один, это клиника есть. Это. И сердце, и печень присадка здесь тоже очень хороший результат есть. Доктор Вивекович, он тоже первый номер, последние 4 лет, он последний номер идет. Вивекович, кому? Ну, альхамдулилля, вот Карам Дубол фондом есть. Через Карам Дубол фонд мы качественно выбираем мероприятия. Нету только, ну, опытный врач, где есть хороший результат, ему даем. И низкие ценами. Понимаете, мы такой выбираемся. So, есть разные клиники, многих присадка тоже делают. Присадка печень дешевле тоже есть. 20 тысяч тоже можно. Но они новые. Опыт где-то есть. 100% делал присадка или 50%. Доктор Вивекович опыт только 4000% делал он. Да. Опыт. 4000, это большое есть. И еще в год он где-то 438 присадка делал. В год, в 23 году. Из Кыргызстана, через Карам Дубол, почти где-то 70% был. 70% из Кыргызстана через Карам Дубол приехали. В 23 году. 23 году. Ты Азамат Байке давно знаешь, да? Да, алхамдулилля. Мы как родные стали, ну, уже 8 лет. Азамат Байке мне один вот Айгуля же есть, через него знал. Мы друг друга, алхамдулилля, рази Аллах. И с душами хорошие. Мы 8 лет друг друга помогаем людям, брат. Кому скидка здесь нужна, здесь контролируем. Из-за этого говорю, для кыргызского человека или пациентами, мне чуть-чуть вот здесь душа вообще близкие стали. Как мой родные. Мухаммед Актар бул ошол Кайрымдуу фонду менен 8 жылдан бери мынакей кызматташып жүргөн болсо, бул эмне жумуш аткарат? Бул ошол Кайрымдуу фонду Индиядан бул жака ошол пациенттерди ооругандар жөнөткөндө аэропорттон тосуп алгандан баштап кайра ошол дарылануусу бүтүп мекенге кеткенге чейин аэропорттон узатканга чейин мына ушул кишилердин командасынын баягы көзөмөлүндө болот экен да. Булар которуп берет, булар гостиницага, жатаканага жайгаштырат, булар анализдер боюнча бүт бардыгын бүтүрөт. Специально для этого девушки есть, брат, это. Только маленькие девчонки, вот кардио проблема бывает, у них это здесь лечится. Вот эта страна. Контроль только здесь очень сильно бывает, потому что доктор Кейсайер есть, он главный здесь. Он и его жена, оба врачи. Они здесь контроль делают полностью. Барсбек был очень тяжелый, где-то здесь он месяц лежал. Алхамдулилля, хороший. Отлично. Результат хороший. Один время так получил, все соки были, мы думали, что не будет. Вот результат 0 будет. Ну, слава Аллаху. Кечеден бери жекебиз менен биз бир самолетте учуп келдик. Анан бүгүнкү күндө кайра клиникада жолугуп калдык эжеке. Ден жакшыбы, аман эсенби? Жакшы. Жакшы эс алдыңар. Ооба, буйрса. Кече келип, жолдо келатып эле сразу больницага кайрылганбыз, чтоб эмне убакыт өткөрбөш үчүн мага да кыйнабай. Келип эле кайрылдык, бул жактан тосуп алып, переводчиктер баары жардам берип, врачтарга барып көргөздү, биз полностью консультация алдык. Анан кийин анализдерге направление берип, кечээ биз анализдерди тапшырып кеткенбиз. Азыр бүгүн келип, немеге томографияга, кардиологияга түшүп, көрүп эмне кылып атабыз да. Чыктыбы же чыгыла экен? Чыгыла экен, алардын бардыгы понедельник күнү даяр болот. Эмне боюнча келдиңиздер? Эмне да? Мамамдын боорун пересадка кылганга. Боорун операция кылып. Сиз Мен өзүм донор болуп келдим буюрса.
мамамдыкы немеси чөп кеткен да, сөйлөшпейчү болупчу. Ошондон соң пересадка кылыш керек болуп. Бул фонд менен келдиңиздерби? Кайрымдуу фонд менен. Немени каржылаган жагын башында чогултуп эмне кылганда өзүбүз деле тууган урук дос немелерден жардам сурап акча чогултканбыз. Анан акчанын жарымы чогулуп калган учурда биз ошо жанагыбыз өзүбүздүн айылдан тааныштар да келди да бул жаккачы райондордон. Анан ошолордун видеосун көрүп Азамат Байке экен, анан сиңдимге Азамат Байкеге прямо байланышып сүйлөшүп эмне кылганбыз. Анан Азамат Байке тараптардан бизге жардамы бул жака келгенде ошо тозуп алмай, жашоо шарты неме кылып бермей, жайгаштырып, анан кийин врачтар менен ошо түзмө-түз апарып байланыштырып эмне кылгангач, ошо биз өзүбүз бияка келгенде жанагындай котормочуларга, бул жака келгенде да биз жанагындай бияка келгенге чейин неме болгонбуз да, сураштырып наркы белгилердичи. Анан алданып калгандар көп болот экен, туура эмес адамдарга түшүп калгандар көп болот экен. Чтоб ошондой жагдайлардан качтык да. Анан Азамат Байкенин офисине барсак, бүт түшүндүрүп эмнелерин айтып жол жобосун. Азыр өзү жок го, Азамат Байке жок да, мындай мен ачык эле сурайын да, жардамы тип атабы фонддон? Аябай сонун, аябай чоң жардам берди. Анткени биз кечээ күнү айылда жүргөндө деле кыздар жана Азамат Байкенин жанында иштеген кыздар айзат полный документтин баарын жасап берип атты да бизгечи. Билгиле 2 күн эртерээк келгиле деди, 2 күн эртерээк келдик. Келгенде дагы бизде мындай кыла деп жол көргөзүп койду, калган баарын өздөрү жасап берди да. Бул самолетко да билеттерибиздин баардыгын бүт жагдайыбызды жасап берди да. Бул жака келгенде дагы кечээ өзүңүз деле көрдүңүз, чогуу келдик, бизде адамдар тозуп алды баардыгы. Сумкабызды, оор нерсебизди өзүбүзгө көтөртпөй бүттү өздөрү чуркап жүрүү да. Мына айткандай сонун. Мындай кандай тиет болуп кеткен кечип коесуз, мындай коркпой элесизби? Корккон жокмун, эч нерседен корккон жокмун. Эң главный мен өзүмдүн жанагы донорго деп келдим го. Анализдердин баардыгы таза чыгып, баардыгы чыгып, ийгиликтүү болсо экен эле депчи. Мамама мындай чоң жардам тийсе экен деп элечи, ошол эле ниетте. Корккон жокмун эчтеке. Буйрса, ооба, иншалла деп аман эсен. Ошол учурда дагы баягы сакайып кеткениңиздерде жакшы болгоңуздарда дагы кабарлап коюңуздар, айтып коюңуздар, кабатырланбаңыз, баары жакшы болот буюрса, мекенден жолугалы, аман эсен, той берип бир жакшылыкта жолугалы эжеке. Буюрса. Кайсыл жагынан келдиңиздер? Биз өзүбүз Таластан келдик. Таластан мурун Кара Бура, азыр Айтматов району болуп калды, Кызыл Адырдан келдик буюрса. Анан кечээ бул жака келгенде дагы мындай болду. Гостиницага апарып жайгашканда дагы 3 айлап, 4 айлап жашагандар да бар экен да. Ал жердечи анткени мага ошо бирөөнү донорго беришип келет. Кайра бул жака келгенде анализдер туура эмес болуп калып, туура эмес чыкпай калып, ал адамды кайра артка жөнөтүп, кайра тияктан донор издеп, кайра чакырып калып эле ушинтип эле 3 ай, 4 айлап калып калгандар бар экен да. Анан биз ошондон эле мындай ошону уккандан бери мындай менде коркуу болуп атат да, өзүмдөн таза чыксам экен баардыгы депчи. Аларга окшоп биз дагы көбүрөөк жүрүп калбасак экенбиз. Ушул үчөөбүз болуп келдик, үчөөбүз кайра аман эсен жетелешип күлүп кетип калсак экен деген эле ниетте буюрса. Барбаңыз, элекеңиздин өмүрү узун болсун эжеке. अभी जो सर्जरी चल रही है वो कैसा रहा, अब कैसा चल रहा है सर? अब सर्जरी अच्छी चल रही है, इट्स गोइंग वेरी गुड. I will go inside maybe in next 10 minutes and do the final steps. Он говорит, операция очень хорошо идет сейчас, и еще через 15 минут я зайду туда, и потом главное дело есть, последнее дело, вот я буду делать, и потом и все. Это пересадка печени сейчас? Пересадка печени идет сейчас. Как долго занимается? कितना टाइम लग जाता होगा सर? How much time will take? In one surgery we usually take about 6 to 8 hours. Один пересадка где-то 6-8 часов принимает время. There are 2 surgeries today. There are 4 operation theaters, and there are about 16 team members who are operating surgery. Сегодня 2 пересадка идет. 4 комната операция есть, там во время идет сейчас. И каждому время где-то есть, главное дело, он сам делает. И каждому где-то 6 и 8 часов принимает время. My Assalamu alaikum to everybody in Kyrgyzstan, to Azmat Bhai and our beloved foundation, Karam Dubul. So
First of all, my greetings, my salam to everybody. Kyrgyzstan, there are a lot of patients who are suffering from viral disease and many other diseases. I think the most difficult cases which we have done from there is echinococcus. And sometimes you have to open the heart also in those cases. Сначала он сам и всех Кайрам Дубол и Азамат Байке и всех полностью народа Кыргызстан, он салам дает и всех. У него один самый вот важная операция, диагноз кому и echinococcus есть, у него получается, брат. Echinococcus кому есть, как это похоже, как рак есть, это онкологический, одинаково почти есть так. So, это очень трудная операция получается здесь, потому что крови тоже бывает, печень рядом тоже. Иногда главная вена есть, IVC называется, это тоже там тоже заходит, это заражаться, это echinococcus. Это диагноз, один болезнь есть там Кыргызстан. Вот говорят, что именно специально из Кыргызстана много пациентов из echinococcus приходит сюда. So, это самая важная операция, самые трудности бывает для него. Ну, многих операций делал уже успешных. सर कितना परसेंटेज ठीक हुआ है पेशेंट इस तरीके के? More than 90%. Больше 90%. Пациенты такие диагнозом приехали, выздоровлял 90% больше. Central Asian countries, Kyrgyzstan, Uzbekistan, then Pakistan, then Iraq, Nepal, Bangladesh. These 5-6 countries, they feature more patients. So, здесь вот мы Индия живем, он говорит, что здесь рядом вот Пакистан, Узбекистан, Кыргызстан, вся есть country, Central Asia есть, оттуда много пациентов приходит сюда. Почему? Почему оттуда много? Why they are coming to India, sir? Because India is their geographic proximity, number one. We are very close. And number two, India is now world leader in living donor liver transplant. We do maximum number of living donor liver transplants in the world. Первый вот география есть, показывается сами вот близками, вот эта страна есть, очень хороший умеется делать присадка. Любой, присадка печень, присадка почку, все где-то, сердце тоже. So, из-за этого много сюда приезжается, приехать, потому что тут страна не... Third reason is, we do everything at a fraction of a cost. The same cost, same liver transplant, if you get it done in Korea, USA or Europe, will be $200,000 US. Третий вот есть, здесь дешевле есть, чем Европа, чем другая страна. Мы вообще минимальная сумма делаем здесь, помогаем людям. Еще 90% гарантия. 90% гарантия дает это. И result also very good, на here. Of course, I told you world leaders. И все в мире есть. Вот первый номер Индия идет успешный вот это результатом. В мире вот есть сейчас где-то такой вот Индия первый номер есть. So you get world's best at 1/10 the cost of the world. Он говорит, вот вы вот сервис здесь очень большой получаете и маленькие суммами, меньше, дешевле. Из-за этого народ сюда много приходит. Kairam Dubol Foundation helps all the patients. So we are not their first contact. Patients in Kyrgyzstan, they contact Azmat Bhai and Kairam Dubol Foundation. And patients who need help, they're always helping them. You know, money wise, processes wise, they help them select the hospital, go to the hospital, and they are responsible for the outcomes also. So I want to say something about Kairam Dubol Foundation and Azmat Bhai, that this is our hand. This is Dr. Vivek. This is Azmat Bhai. This is Kairam Dubol. This is Akhtar. And this is Ishtiaq. And we are
strong. Сила так. У нас Окей? идет так. Он говорит, брат, что здесь из Карамдубол фонду много, там пациенты есть, они связь хочет приехать сюда. Большое связь Карамдубол фонд есть из Кыргызстана. Да, Карамдубол и через Азамат Байматов есть там, у него спрашивается сначала. Потом он наши прямой договор, доктор Вивекович, доктор Кали, здесь есть, Фортис клиника, все вместе есть здесь. Он говорит, что у нас оттуда, кто приходит, главное через Карамдубол. Он говорит, что есть пальцы, это, первый доктор Вивекович здесь, Дилия народа Кыргызстан, всех, и Азамат Байке, и потом здесь Карамдубол Foundation, это. И здесь я, и один еще Истяк брат есть. Мы такой сила, для Кыргызстана мы всегда остаемся так, вместе Вивекович. Мен бул жерден ыраазычылыгымды билдирем. Биринчи ошо элиме журтума бизди ошол колдоп, ошо ишеним артып, туш тараптан кол сунган мекендештер, ооруп аткан бир туугандар жакшырып кетсе экен, эч ким оорубаса экен деп Америкада жүрүп, деги эле дүйнөнүн булуң бурчунда жүргөн мекендештер, силерге мен башымды ийип, тазим кылып, рахматымды гана айтам. Себеби сиздин, биздин ынтымак менен канчалаган миңдеген адамдардын жакшырышына себепкер боло алдык. Мына 30дан ашык мекендештердин үйлүү болушуна себепкер боло алдык. Буга жетишибизге себеп сиз менен биздин ынтымак. Элибизде, журтубузда амандык болсун. Ошол эле учурда мен ошол медиа тармактан бизди колдоого алып, ошол Instagram баракчалардан бөлүшүп, видеонун таралышына жардамдашып, элдин көбүрөөк көрүп калышына көмөк көрсөткөн кыргыздын ушундай мээримдүү жакшылары жашаңыздар, бар болуңуздар. Мына ушундай урматтуу көрүүчүбүз. Кайра биз анда мекенге кетели. Бияктагы дарыланып аткан мекендештер Кыргызстандан аман эсен жолугалы, баардыгыбыз, эч ким оорубасын. Көрүшкөнчө кийинки берүүлөрдөн.